Референдум болор алдында көптөгөн убадалар берилди. Президент баш болуп Конституцияга өзгөртүү киргизсе келе, туруктуу өкмөт пайда болуп, чубактын кунундай чубалган кумтөр маселеси аягына чыгып, күч структураларында реформа болуп, ишкерлер өзү сууда сүзгөн балыктай сезип каларын айткан. Бирок Кыргызстан бейиштин төрүнө айланыш үчүн дагы 1 жыл күтүшүбүз керек экен. Анда эмнеге шашылыш түрдө референдум өткөрдүк? 1 жыл шашпай талкуулап, элди маалымдап, шайлоочулардын тизмесин тактап, урналарды иштетип көрүп, анан референдум кылсак болбойт беле? Бул биринчиден. Экинчиден, кыргыз элинин кызыкчылыгын саткан, эл үчүн иштегенге жолтоо болгон. Эл аралык уюмдардын кызыкчылыгы үчүн Азиза Абдрасулова кызы экөө отуруп эле жазып койгон баш мыйзам менен эмнеге дагы 1 жыл жашашыбыз керек? Референдумга эл эмес, бир дагы мамлекеттик орган даяр эмес экенин, шайлоочулардын тизмесинде кемчилик аябаганда көп болуп жатканын Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев көп айтты. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев менен Боршайкомдун төрайымына окшогон жетекчилер бардыгы даяр деп туруп алышты. Канчалык деңгээлде даяр экенин шайлоо көрсөттү. Бирок андан кийин дагы уялып калышпай, актангандарына жол болсун. 1 тонналык күч менен жабыштырып атпайбы? Топчубек Тургуналиев биометрикалык маалыматын тапшырган. Өзүнүн участогунда тизмеде да бар. Бирок шайлоо күнү анын манжаларынын 9-ун маалыматты текшерген техника тааныбай койгон. Сол сөмөйүн тааныганы менен экрандагы сары түс аны шайлоого катышпайт дегенди билдирет. О техника туура эмес. Себеби дегенде менин 10 манжаман кээде гана бир эле сол колумдун сөмөйүнөн чыгып атат. Калган 9 сөмөй меники эмеспи? Чыккан жок. Атыги биометриялык текшерүүдө бүт бардыгын эмеге тарткан да. Ошондуктан бул эми мүмкүн Кыргызстандын тарыхындагы биринчи тажрыйба. Ошондуктан биздин техника дагы начар иштеп атса керек да. Бишкектеги 1208 участогунда да пенсионерлердин бармагын техника тааныбай өмүр бою ушул жерден шайлоого катышып келген кары картаңдар бул күнү конституциялык укугунан пайдалана албай калышты. То бабушки в сферу своего возраста у них не определяется биометрия. И вот у нас есть бабушки, которые в списках есть, но биометрия не показывает, они не могут проголосовать по поводу выборов. Поэтому мы составляем акт, все как положено, но это решение уже закон есть закон. Кыргызстан боюнча 3300 жарандын биомаалыматтары таанылбай калганын мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев парламентте билдирди. Бирок ал муну чоң маселе эмес деп, шайлоо күнү биометрикалык маалыматтары жабдыктан чыкпай добуш бере албай калган жарандарды шайлоону таза өткөрүүнүн акысы деп баалады. Келсе идентификациядан өтө албай койду, укугунан ажыралды. Вот ошого мисалы үчүн ким жооп берет? Поэтому не надо так легко говорить, что особых нарушений не было. Я думаю, по городу Бишкек, вы сказали, более 3000 человек не нашли себя. Это люди, которые пришли, которых потом отправляли. После обеда они опять приходили. И опять себя не находили, не смогли. И ушли крайне недовольные и неудовлетворенные, я думаю. Да, есть недостатки. Да, 3000 человек – это много по всей стране. Но немало. Вернее, и немного. С другой стороны, потому что из 1000 человек – это 2,5 человек. Биомаалыматтарын тапшырып тизмеге кирип, бирок шайлоо күнү добуш берүү укугунан ажырагандарды Азамат Арапаев каттоо кызматынын шалакылыгынан улам болду деп атады. 11 декабрь күнү мына мамлекетте элдик референдум болуп өттү. Референдумга 40% гана биздин шайлоочулар катышып калды тилекке каршы. Бул мен ойлойм, биздин мамлекеттик каттоо кызматынын шалакылыгы менен биздин 1000 деген жарандар ошо жарандык укугунан ажыралып шайлоо участкасына кире албай калды, ошол тизмелер башаламан болуп. Тизме боюнча арыздаттануулар токтой элек. Айрым жарандар өз үйүнө тааныш эмес адамдардын катталып калганын айтып, белгисиз адамдардын ал жерге үй ээсинин макулдугу менен катталбаганын далилдейм дешүүдө. Мисалга 24 KG жазгандай 13 декабрда агент 024 каналына бишкектик тургун анын Жаш Гвардия бульварындагы үйүнө башка эле адамдардын атына 4 чакыруу кагазы келгенин айткан. Кийинчерээк алардын бирөө үй ээсинин макулдугусуз дарекке каттоого алынганы белгилүү болгон. Ал кишини өзү да кошуналар да билбейт. Каттоо кызматына анын ал жерге тиешеси жоктугун далилдегени жатам деген бишкектик тургун. Ал ошондой эле каттоо кызматы муну кандайдыр бир катачылык деп, аны өзүн каттоого алууга макулдук берип, бирок унутуп калгансың деген версияны айтып жатканын кошумчалаган. Жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда фальсификация болгонуна мен шек санап атам. Шайлоонун алдында Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев шайлоочулардын тизмеси боюнча арыздаттануучулар көп түшүп жатканын, өздөрү да текшерип, бир дареке 5-тен 25-ке чейин бейтаныш кишилер катталып калган фактыларды айтып, мындан улам добуш берүү күнүндө фальсификация болушу мүмкүндүгүн эскерткен. Бааны биз биринчиден элибиз берди.
ким кандай өткөнүн. Бирок шайлоонун жүрүшү боюнча биз алдын алып айтканбыз. Тизмелер боюнча жана биометрик каттоолор боюнча жана кайсы бир даректерде 7-10 адамдан жазылып калганын биз дал катары биз бергенбиз. Биз алдына буну билгенбиз. Мына биз дал катары бүгүн СДПК фракциянын депутаттары өздөрү айтып чыгып атышат. КРСтин жана Борбор шайлоо комиссиянын төрагаларына жана мүчөлөрүнө сиздер ишиңерди так аткарып, тизмелерин так жүргүзүп, өзүңөрдүн оборудованияларды иштеткенге, алардын баары сбой болбой иштегенине сиздер көмөк көрсөтүп, башка бир шылтоо таппай, башка бир партияларга асылбай, сиздердин баардыгыңар колуңарда болгон. Ошонун баарын ишке ашырыш керек эле. Шайлоочулардын тизмесин текшерүүгө алган убактылуу комиссияда түзүлүп, ал азыр иштеп жатат. Бирок каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев тизмелер боюнча проблема болбой турганын ишенимдүү айтып келген эле. Техника эмес, мен көбүнчөсүн көрөм, ушул аппарат иштеткен адамдар дагы мындай туура эмес иштетип алып, кээ бирлери тажрыйбасы жетпеген учурлар болуп атты. Биз айта алабыз 3000 адамдын биз укугун мындай мүмкүнчүлүк түзө алган жокпуз. Туура шайлай албай калгандардан албетте биз кечирим сурайбыз. Анткени 3000 адам көп. Биометрикасын тапшырып, бирок шайлоо күнү бармагын техника тааныбай добуш бере албай калгандар 3000ден ашык жаранды түзсө, айрымдар биомаалыматтарын тапшырып, бирок тизмеден өздөрүн таппай, буга кыжырдануусун социалдык тармактар аркылуу билдирип, биометриканы шайлоодогу жаңыча алдамчылык деп аташты. Мамлекеттик каттоо кызматы түзгөн тизме менен добуш берген шайлоочулардын тандоосу менен жергиликтүү кеңештерде КСДП, Республиката Журт, Өнүгүү Прогресс, Кыргызстан партиялары өлкөдө лидер аталды. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь, Апта.